Жогорку кеңеш кезексиз жыйынга чогулуп, депутаттар жаңы өкмөттүн курамын, түзүмүн жана программасын карады. Маалым болгондой, парламенттеги көпчүлүк коалиция премьер-министрликке Мухаммед Калый Абылгазиевдин министрлер кабинетин колдогон. Ага ылайык талапкер өзүнүн болжолдуу курамын сунуштап, программасы менен тааныштырды. Болочок өкмөттүн долбоору биримдик, ишеним, жаратмандык деп аталат. Программабызды эмне себептен мындай атаганыбызды чечмелеп берейин. Кыргызстаныбыз эгемендүүлүк жылдары көп кыйынчылыктардан өтүп, эки элдик революцияны баштан кечирип, өнүгүү жолуна түштү. Өнүгүүнүн эң негизги шарты коомдогу биримдик жана туруктуулук экендигине азыркы жылдары бардыгыбыз ынанып олтурабыз. Мамлекетте биримдик болсо, өнүгүү болот. Ошондой эле мурунку программалар, анын ичинде таза коом долбоорунун алкагында башталган башкаруу процесстерин автоматташтыруу жана санариктештирүү киргизүүнү улантышыбыз керек. Жетинчиден, жаңы өкмөттүн токтоосуз ишке киришүүсү маанилүү деп эсептейм. Ошондуктан анын азыркы түзүмү менен конструктивдүү позициялар боюнча ыраттуулукту сактап калуу зарыл деп эсептейм. Депутат Закир Шарапов болочоктогу өкмөттүн мүчөлөрүнө бериле турчу суроолорго чек коюуну сунуштады. Бирок ага депутаттардын көбү каршы пикирин айтты. Кайчы пикирди жараткан Шараповдун сунушу добушка коюлуп, жыйынтыгында колдоо тапкан жок. Азыр биз баралыбызга келип, күчүбүзгө толуп, парламент өзүбүздүн күчүбүздү көрсөтө турган мезгили келди. Мындан ары өкмөткө бөйпөңдөгөн саясатты токтотушубуз керек. Депутаттар каалагандай сүйлөсүн, мурдагыдай чектөө болбош керек. Бизде азыр мына жаңы мүмкүнчүлүк келди. Бул жерде эч кимди чектеген жок. Анан бул жерде сунуш болду. Депутаттар тарабынан сунуш болду, добушка коюңуз, добуш берүү жолу менен чечели. Мен Закир Ишматовичке кайрылат элем. Сунушуңузду кайра чакырып алыңыз, сонда пикир алмашпайбыз. Мындай да биз өкмөттү дайындаганды көрөбүз, анан кеткенди көрөбүз да. Ошондуктан чек койбойлу, мисалы үчүн мен 56-чы же 36-чы жазылган. Мага кезек жетпей калат да. Депутаттын сунушу боюнча аны жээлеген туура эмес. Ошондуктан айтылган сунуштарды добуш менен чечели. Аны депутаттар чечет да, көпчүлүгү. Бир адам чече албайт. Ошондуктан регламент боюнча сунуш түштү. Добушка коюңуз, добуш өтсө, өттү, өтпөсө биз суроолорду улап кетип беребиз. Рахмат. Макул 50, каршы 28, баары 78, катталды 108. Өткөн жок, урматтуу депутаттар, сунуш. Жаңы шайланган бийликке депутаттар тараптан суроолор менен катар сындар дагы байма-бай айтылып жатты. Рыскелди Момбеков болочок өкмөттү чапанын сүйрөгөн чалдарга салыштырып, ал эми Сапар Исаковдун командасын эркелеген балдардын өкмөтү деп сыпаттады. Эркелеп кеткен өкмөт эртелеп кетет экен да. Аны тарых көргөздү. Эми келелек өкмөттүн берелек чайына ийгилик каалабайын. Балдардын өкмөтү бат эле кетти. Чапанын сүйрөгөн чалдардын өкмөтү келиптир. Жаңы өкмөт деп жакшы сөз айтайын десем, жалаң эле буу өкмөт келиптир. Жаңы өкмөттүн курамында эски кадрлар жүрөт да, кылмышка шектүү адам баратат. Буга кандай карайсыз? 3 кылмышчы козголгон киши Шаршембиевди кайтап баратасыңар. Ошол жерде эң көп коррупциялык механизмдер дагы эле бар. Мына ошол киши, ошол баарын айтам, ачык айтам деп атып, анан башка каршылаштар менен арыз жаздырышып, ошондой бир иштер болгон да. Артыңыздагы саламаттык сактоо министрине убагында кылмышка шектүү болуп, УКМК иш козгон кишини сиз 6 ай мүмкүнчүлүк берейин, анан кетирем дейт. Бул сиздин айлаңызды кетирет да. Фармация деген бүгүн фармацевтский мафия болуп калган да. Врач эмес экен, дарыгер эмес экен, ага эмне ишеним артып атасыз? Жыйындын алкагында Олег Панкратов депутаттардын сынына кабылды. Алардын айтымында экономика министри болуп дайындалып жаткан Олег Панкратовдун бул кызматты ээлөөгө моралдык укугу жок. Я считаю, что вы, здесь много, конечно, у нас в стране заслуженных лиц. Мне кажется, у вас нет морального права занимать эту должность. Универсифицированный тарифти кечиккенинен биздин бизнес сообщество 100 миллион долларларга ущерб тарткан. Ошол адам, ушу киши жетекчи болгон ошо кезде кайра келатат. Мен ойлойм, эми кыргыз элине мындай боор тартып иштеген министрлерди ошондой команда чогултсаңыз.
Жогорку кеңештин депутаттары Мухаммедкалый Абылгазиев сунуштаган кызматкерлердин дээрлик 50% Сапар Исаков жетектеген өкмөттүн мүчөлөрү экенине дагы токтолушту. Жыйынтыгында Мухаммедкалый Абылгазиев тарабынан сунушталган өкмөттүн программасы түзүмү жактырылсын деген корутунду чыгарылды. Ага ылайык 115 депутат катышып, алардын бардыгы макулдугун беришти. Буга чейин дагы өкмөт депутаттар тараптан колдоо таап келген. Ага карабай аткаруучу бийлик көпкө турган жок. Адаттагыдай бүгүн дагы Абылгазиев баштаган министрлердин курамы эч каршылыгы жок колдоо тапты. Ал эми бул министрлер кабинетинин өмүрү канчага созуларын убакыт көргөзөт. Татына Субанова, Азамат Жумаделов, Next TV күндүн темасы үчүн.